Ассаламу алейкум. Амансыздарбы, ардактуу замандаштар, көрүүчүлөр. Бул Тез Жария каналы. Экинчи борбор калабыз Ош шаарында дал ушундай көчөлөрдү кеңейтүү жана ошондой эле тоскоолдук жараткан дарактарды кыйып, же болбосо атайын кызыл сызыкка бийлешип калган ишкана кичинекей мекеме болобу, же болбосо ар кандай моундай магазиндер болобу, бүт бардыгын алдырып жаткан учуру Ош шаардык мэриясы. Ош шаарынын мэриясы тарабынан да ушундай иштер жүргүзүлөт. Буюрса мына жолдор кеңейеткен. Баягы тыгын болуп тигин типникке көчөлөр бар эмес беле. Мына Курманжанатка көчөсү өткөн күнү чыгарылышында мен дал ушул нарагын тарткан Ош мамлекеттик университетинен берке Светогорго чейин жол сыракка чейин. Ал эми мунусунда дал ушул шаардык соттон чыккан жерден берага Светогор жол сырактын городской больницага чейин, эски городской больницага чейинки көчө Курманжанатка көчөсү. Монтип жолдор кеңейтилүүдө, тагыраагы андай бийик өсүп кеткен дарактар, курап калган дарактар бүт бардыгын алып атышат. Кыскасы тоскоолдук жараткан, мына карасаңыздар. Кыскасы бул жерлер болбой эле калып эле да. Жанагы айылдагы арыктар деле жаман болуп кеткенде эрте жазда тээп тазалап кырын чыгарабыз го. Шаардын эми бул деген шаарда оңдош керек. Мына азыркы мэр ушул нерсеге көз чаптырып жакшы жумуштарды баштап тургансаңыздар, могул жактар бүт чириген дарактар экен. Көпчүлүгүбүз айтып атабыз, дарактарды кыйбай эле болду. Дарактарды кыйбаса болбой калыптыр да, чириген дарактар экен буларчы. Болбой калды өтө эле. Мына ушундай. Бул жакта кызматкерлер иштеп аткан учур. Мен силерге моундай бир айландырып көргөзүп коеюн, болуп жаткан жумуш боюнча. Assalamu alaikum. Амансыздарбы? Ишиңер болсун. Атайын ушул көчөдөгү свет берүүнү токтотуп, жумуш алып барып аткан учуру. Коопсуздук боюнча дагы каралып, жумуш аткарып аткан учуру. Техника жок деп өткөндө айтпадыңыздар беле? Бул жакта эк техника 3, 4-сү 5, 6 КамАЗ бар. Дээрлик көп бул жердечи. Жумушчулар деле аябаганда көп. Азыр түштөн учур экен. Ардактуу замандаштар, көрүүчүлөр, бир нерсени эскертип айтып коеюн. Бул жакта мэр өзү кошулуп карап көзөмөлгө алып иштеп жүрөт жумуштар. Көрдүңүздөрбү? Мынакей. Бул жумуштардын бардыгы мэрдин көзөмөлүндө экен. Эртең мененки видео чыгарганбыз, туурабы? Эртең менен саат таңдамаласа 5-6-ларда чыгып шаарды кыдырып, элдин иши боюнча көргөзүп, тигинтип, кээ бир жерлерде алгыла, тигинткиле, мынткиле деп жумуш аткарып жүрүптүр. Ал эми андан кийин тынымыз жок эле. Бүгүн кечке чейин жумушту кылат экен. Аксаңыздар, эл аралап, калк аралап. Өзү айткандай, атайын бир чокой алып койгула, кызматта иштегендер дегендей. Чокой бар экен, чокойду кийип, кадимгидей жумушчу катарында эле элди аралап, жумуш аткарып жүрөт. Атайын өзүнүн кабинетине же болсо бөлмөсүнө кирип отуруп алган жери жок. Жумуш аткарып атыптыр. Андан кийин болсо түштөн кийин калк арасында Ош шаардык тургундар менен ар жерде мындай жолугушуу уюштуруп, ар бир калк менен өзүнчө жолугушуп жаткан учуру Ош шаарында. Азыр дагы ал жака тапшырма менен кетип атат окшойт. Өзү көзөмөлдөп, кээ бир ала турган жерлерди карап жүрөт окшойт.
ийгилик каалайбыз ишке. Болсо мондай өтүп көргөзүп өтөйүнчү. Караңыздарчы, могул дарак. Ол бутактап могул жактарга кирип кеткен экен, электрдик сымдарга аралашып калган экен. Бүт бардын алды. Жолдун боюнда мыйсамсыз болуп кеткен курулуштар, башка нерселер бүт бардыгы алынып атат. Кыскасы, только вперед буйруса, Кудай кааласа. Аллах буйруса. Кичине тыгын болуп турат, эми чыдашыбыз керек. Бул жакта тыгын болуп атыптыр. Көрдүңүздөр, чыдап коюшубуз керек. Кийин Ополтодо жоң кыйын кырдаал жараткандан көрөк, азыр ушундай оңдоп алсак, чогуу биргеликте бул нерсени мен оңдобойм, бирок эл менен биргеликте могул жерде жогоруда кызмат өтөгөндөр, жана ошондой эле жумуш аткаргандар. Бул чыгарылышты албетте биз мигрант туугандарыбызга, эми Ош шаарынан алысыраак жерде жүргөн бир туугандарыбызга, мусулман туугандарыбызга, жана ошондой эле бүткүл Кыргызстандагы мекендештерибизге маалымат катарында Тез Жария каналы көргөзүп жаткан учур, көрүүчүлөр, караңыздарчы. Алай эле калат экен бул жактар. Кеңири көрүнөт. Мурун жанагындай темир жарнактар бар болчу. Алар деле тосуп тигинтип көргөзбөйт болчу. Буюрса мына жол чырактар, анан жол белгилери, жол кеңейет, жолго шарт түзүлсө, унаа менен дагы кеңири жүрүп калабыз. Буюрса өтмөктөр дагы бардыгы түзүлөт экен. Кыскасы, мер айтпады, буюрса 6 айдын ичинде результат чыгарабыз деди го. Болбойт дегенде. Мен сиздерге азыр дагы жол чырактын нарагында болуп жаткан жумушту бир сыйра көргөзүп коеюн, Ага чейин чыдай туруңуздар. Мынакей, көрдүңүздөрбү көрүүчүлөр? Бул жакта могул жерде бир объект болчу, кичинекей. Могул магазин алып чыгып кеткен болчу, ушуну алдырды. Могул жердегилер дагы алынат экен. Могул жерлерчи катарысына алынат экен. Бул жактарга дарактардын бүт бардыгы кыйылган, алынган. Мындан болсо кран менен алышат экен. Жана жүк көтөргүч кран менен. Көрдүңүздөр. Мынау мыйзамсыз. Тагыраагы мыйзамдуу экен. Эми жолго чыгып кетиптир да. Ошондуктан алдырып кызылсыздыктагы өтүп кеткен объектилерди жылдырып аткан учур. Могулардын бардыгы жылып атат. Ушул жерде бир кийим сатуучу чоң дүкөн бар болчу. Ошону жолдун четинен арага жылдырыптыр. Албетте, эгерде жолго чыгып кеткен болсо, жол акы деген бар го Кыргызда. Ошол нерселерди дагы биз өзүбүз көзөмөлгө алышыбыз керек да. Аткарышыбыз керек деген. Азыр ортосун кесип турган көчө гана иштеп атыптыр. Ал эми бул жакта да болсо жумуш жүрүп аткан учур. Азыр көрүүчүлөр, саат 12 болду. Түшкүчө. Түшкү тамактануу учур. Бул жерде эки техника иштеп атты, көрдүңүздөр. Түбү менен, тамыры менен чийирип калгандыгын көрүүгө болот. Демек, бул ушул жерде неме бар? Жол чырак бар. Городской, эски городской больницага чейинки барып такалат ошол жерге. Дальше нарагына уланып кетет. Фрунзенский жакка чейин. Фрунзенский жакта да жумуш болуп атыптыр, көрүүчүлөр. Буюрса ал жакта дагы чагылдырып көргөзүп берем. Азыр ушуну гана көрүп туруңуздар. Оны чирип калган. Көрдүңүздөр да мыналарды. Семонтор деле болбой асфальт. Кыскасы ушундай. Буюрса бардык ниеттерди жакшылыкка карата коелу.
мээрибизге ден соолук берсин. Ал эми ушул жерде кызмат өтүп аткандарга, кызматын так аткарып аткан агаларыбызга, байкелерибизге, эжелерибиз дагы бар бул жерде жумуш аткарып жүргөн. Бардыгына ийгилик каалайбыз. Ден соолугун берсин. Аллах таалам оорутпасын. Кыргызстаныбыз өнүгүп өссүн. Ал эми биз болсо көрүүчүлөр сиздерден эмнени суранып кетет элем. Ушул өнүк туруп аткан шаарыбызга сөзсүз түрдө тазалыкты сактап бериңиздер. Таштанды, көрүнгөн нерселерди бүт бардыгын бирөөнүн үйүндө жашап аткандай, же болбосо тигиндей мындай кылбастан, ар жерге таштабастан өзүңүздөр менен алып барып урната таштоочу таштандыга таштаңыздар. Тез Жарыя каналы сиздерге бүгүнкү свежий жаңылыкты көргөзүп берди, көрдүңүздөр, Ош шаарында эмне болуп атат десеңиздер ушул. Пока. Буюрса дагы кийинки жаңылыктарды дагы чыгарабыз. Биздин каналга катталып коюңуздар. Акыркы жаңылыктардан чыгарып турабыз. Бүгүн 8 февраль. Күнгө ишеме.